Элдин көйгөйү талкууланган элдик жыйындын күн тартибине бир канча маселе коюлган. Алгач айыл өкмөт башчысы өткөн жылдагы социалдык экономикалык абалдын жыйынтыктары боюнча маалымат берди. 2021-жылдын эсебинен калкты таза суу менен камсыздоо, балдар аянтчаларын куруу, көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча алгылыктуу иштер жасалган. Айылдын иштери Лебединовка 100% асфальт бүттү. Восток айылы 85% асфальты бүттү. Калган айылдарда новостройка Кырманда 50%-ке чейин асфальттар бүтүрүп атат. Ошолорду биринчиден суу менен камсыз кылып, экинчисинен уже сууну киргизгенден кийин кайра жолун асфальттап бериш эң баягы элге инфраструктура жагынан эң жакшы жумуштарды аткарып атабыз. Ал эми 2022-жылга инфраструктураны жакшыртып, калкка жагымдуу шарт түзүү негизги максат. Лебединовка айыл өкмөтүнүн курамында 4 айыл жана 4 конуш бар. Алдыда алардын көпчүлүк көчөлөрүнө асфальт төшөө, жол жээктерин көрктөндүрүү пландалууда. Ошондой эле айыл өкмөттө чакан жана орто бизнес өнүгүү жолуна түшүп, жергиликтүү бюджетке салым кошууда. Инфраструктураны жакшыртуу боюнча айылдардын көчөлөрүн асфальттоо, суу түтүктөрүн алмаштыруу, айылды таза суу менен камсыздоо, водозаборлордун курулушу, ошондой эле мектеп, бала бакча, социалдык объектилердин бардыгын жалпы ремонттон өткөрүү, тиешелүү эмеректер, жабдыктар менен камсыздоо сыяктуу бардык маселелерди камтыдык. Жергиликтүү бюджеттин эле эсебинен жумуштар жасап атсам, фонддор аркылуу дагы иш алып баруу жүргүзүлүп жатат. Жыйындын жүрүшүндө айыл өкмөттүн тургундары тарабынан бир катар көйгөйлөр айтылды. Борбор калаага жакын жайгашкан аймактын жашоочулары үчүн жаратылыш газы менен камсыз кылуу негизги маселелердин бири болууда. Эл тарабынан айтылган суроо талаптарга тиешелүү органдар тарабынан жооптор берилди. Көтөрүлгөн маселелердин аткарылышын район жетекчиси көзөмөлгө алып, колдон келген жардамды кылаарын белгиледи. Берген суроолоруңардын баардыгы, кайрылуулардын баардыгы протоколго түшөт. Боюнча биз антен контроль кылабыз. Мен мага тиешелүү болгон райондук деңгээлде чечиле турган маселе болсо, значит, мен аракет кылам. Айыл өкмөттүк деңгээлдеги болгон болсо, значит, айыл өкмөттүн башчысына биз ушинтип контролдоп турабыз. Так что сиздердин сүйлөгөн айткан сөздөрүңөрдүн баардыгы, сунуштарыңар жерде калбайт. Баардыгын биз көзөмөлгө алып аткарууга аракет кылабыз. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумдуу эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Лебединовкадагы элдик жыйында ысырапкорчулукка бөгөт койгон жарлык учурдун талабы экени айтылып, райондун имам-хатиби элге маалымат берди. Ошол берекени эгер биз качан өзүбүздүн жашообузга келишини кааласак, анда Аллахтын өкүмүнө баш ийип, баардыгыбыз жапа-тырмак аракет кыла турган болсок, иншалла шундай жаман нерседен арылабыз. Биздин Кыргызстаныбыз иншалла береке кирип, өнүгүп кетет иншалла. Жергиликтүү ушу имамдар менен да чогуу иштеп, жергиликтүү активдер менен, ошондой айыл өкмөтүнүн башчылары менен чогуу иштеп, ушул жолго иретке келтирүү боюнча, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча дагы ушундай буйрук чыккан. Бул жакшы нерсе. Айыл жерлерде ушул маселелер чечилбеген маселелер көп да. Ошолорду кандай кылыш керек, узатып атканда же болбосо сөөк койгондо кандай биринин артынан жарыш кылып, 2-3 жылкы сойгон учурлар болот, кыркы деген болот, ашы деген болот. Ушундай нерселерде имамдардын сабаттуулугу ушурда чоң айыл жерлерде чоң пайдасы тиет өтө чоң. Анан ушулар көбүрөөк элибизге түшүндүрүп айтса, анан айта кетсек, бул сыяктуу элдик жыйындар райондун баардык айыл өкмөттөрүндө өтүүдө. Мындай иш-чаралар жер-жерлердеги көйгөйлөрдү аныктап, аларды биргеликте чечүүгө шарт түзөт. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.